Эл аралык абалдын структурасы. Дүйнө мамлекеттерин эл аралык абалга жараша 4 тайпага бөлүп карайбыз. Биринчи, чыныгы эгемендүү мамлекеттер. Алар ички жана тышкы саясаттарын өз кызыкчылыктарына карай каалагандай жүргүзөт. Эгемендүү мамлекеттер өз ичинде төмөнкүдөй катар менен турат. Асы дүйнөдөгү биринчи макамдагы мамлекет. Учурда АКШ бул макамды ээлеп турат. Бсы экинчи макамдагы мамлекет. Башкача айтканда биринчи мамлекеттин позициясына таасир бере турган мамлекет. Советтер Союзу АКШга атаандаш мамлекет болгон. Учурда АКШга анык атаандаш мамлекет жок болууда. ВС биринчи мамлекеттин кызыкчылык жана коопсуздугун камсыздаган же ага карата кооп тудурган тарапка кошулса гана дүйнө саясатына таасир көрсөтө турган мамлекеттер. Буга Англия, Франция, Кытай, Орусия жана борбордук Европа мамлекеттери кирет. Экинчи, кайсы бир мамлекеттин таасири астындагы мамлекеттер. Мында мамлекет көз карандылык эмес, кызыкчылык себептүү тышкы саясатында бир же бир нече мамлекеттердин таасири астына түшөт. Анткени ал өз кызыкчылыктарын ушул мамлекеттер аркылуу гана жүзөгө чыгара алат. Ал эми ички саясаты эгемендүү болот. Япония, Канада, Австралия сыяктуу. Бул тайпага кандайдыр бир деңгээлде Түркияны да кошууга болот. Анын ички саясаты эгемендүү, бирок тышкы саясаты бул тайпадагы мамлекеттердикинен да күнкор позицияда. Үчүнчү, расмий эгемендүү, бирок акыйкатта көз каранды мамлекеттер. Алар өздөрүнүн тышкы саясатында жана айрым ички маселелеринде башка бир мамлекетке көз каранды болот. Мындай мамлекеттер жарым эгемендүү деп да аталышат. Бул мамлекеттер да өз ара мындайча айырмаланат. Асы региондогу лидер мамлекет. Египет жакынкы чыгышта лидер мамлекет болуп эсептелет. Бсы лидер мамлекетке атаандаш мамлекет. Түркия тышкы саясатта АКШга күчтүү байлангандыктан ушул тайпага да кирет жана региондо Египетке атаандаш болуп эсептелет. ВС катардагы мамлекет Саудия, Иран жана башка. Төртүнчү, толук көз каранды өлкөлөр. Маселен, Кувейт АКШга, Иордания Англияга, Мали Францияга, Кыргызстан Орусияга көз каранды. Демек мусулмандар жогорудагылардан тыянак чыгарып, болуп жаткан окуяларга ушул негизде баа бериши керек.